Саламатсыздарбы? Могу видеолорду, комментарийлерди окуп улуумундар да. Атамдай, апамдай болгон кишилер, байкемдей, эжемдей болгон кишилерчи. Тим эле оозуңардан кара көбүк чыгат го. Кыргыз тили боюнча, мыйзам боюнчачы. Тим эле кыйкырып өкүрөсүңөр го. Айлана муну ким шайлады эле? Мен могу видеону жаздыртмак эмесмин, бирок жаздыртам. Мен ким шайлаган жана Нисахарга да асылып атасыңар. Мен ким шайлаган жана Нисахар боюнча мен анан бирок жооп берем да. Азыр ушул силер боюнча. Силер ушинтип кыйкырып өкүрүп жүрүп, кошоматтанып жүрүп, билген нерсеңерди билбегендей көз карашты болуп жүрүптүр. Ушул күнгө мен жеткем да. Биз жеткенбиз. Ошон үчүн мен Нисахар долбоорун баштадым. Тим эле айланайын, өлтүрдү. Күйгүздү, ким шайлаган. Уят эле негизиненчи. Уят эле. Мен ушул силерге жооп бергендер мен жакындарыма жакпайт. Мен колдоочуларыма жакпайт. Туугандардан тил угам, мен билем аны. Бирок мен айта берем. Анткени мен бийлик менен байлыктын артынан куугайм. Мен Кыргызстандын келечегинин артынан кууган адамдарга кирем да. Ошол себептен мен айтам. Неге айтпайт экен? Мага айтышат, Эрван, унчукпай эле койбойсуң дейт да. Унчукпай эле койсоң өтүп кетет да дейт. Өтүп кетет туура. Бирок өтө берген да. Өтө берген, ушул күнгө чейин өтө берген. Эми мындай чындап түшүнбөй, билбей кыйкырып аткан адамдарга. Жанагы кошоматчы анан улуумундарга эмес. Мыйзам долбоору бизге жазылып келет да. Мыйзам долбоору мындай кагазга жазылып келет дагы. Анан аты эле кыргыз тил боюнча мыйзам деп жазылып калса эле, ал бүттү кыргыз тил боюнча мыйзам болуп калышы мүмкүн эмес. Анын астында башка пункттар да болот. Астында беренелери бар. Берене 1, берене 2, берене 17, берене 18, ошолор өзгөртүүгө киргизилет, же болбосо жаңы жазылып келет. Толугу менен бул мыйзам долбоору болуп эсептелинет да. Анан ошол мыйзам долбоорунун ошол беренелери биз кабыл алгандан кийинки муунга иштейт деген түшүндүрөт да. Ошол жерде кээ бир беренелер бизге жакпай калганда, мага жакпай калганда, мен өзүм үчүн жооп берейинчи, мага жакпай калганда мен ошол беренени көрүп туруп, могу берене туура эмес иштейт дегенде, ошону көрөм дагы ошол беренеге каршы чыгам, мен айтам, могу беренени оңдоп келгиле. Анан мен макулдугумду берем деп айтам да. Мен ошон үчүн эл өкүлүмүн. Мен ошон үчүн шайлагам элдер. Ошондой болсун деп. Мындай эле тиги башын окуп алып эле кыргыз тили боюнча мыйзам десе эле, болду, патриотмун мен, алда кеттик деш үчүн эмес. Ошону анализдеп, көрүп, карап, анан кийин добуш бериш үчүн. Бул кайра келет. Бул мыйзам кайра келет, просто оңдолуп туруп келет. Бул кайра жок болуп кетпейт, ошондон ары башка өлкөгө кетип калбайт. Кайра эле келет, бизге эле келет. Анан ошондо ошол оңолгон беренени карап туруп, анан кийин болду, макулмун деп добуш берем. Ушундай болот. Ал мындай элдер ойлогондой эмес, силер ойлогондой эмес, туруп алып туруп эле башында кыргыз тилинин өнүктүрүү боюнча мыйзам деп койсо эле бүттү. Бул болду, добуш бериш керек мага. Эл урушат, мен эл урушат, кокуй. Дей албайм мен. Мен эл өкүлүмүн да. Мени шайлаган эл. Анан могу комментарийлерде аябай көп мени шайлаган адамдарга аябай көп асыласыңар да. Ким шайлаган, ушуну ким шайлаган депчи. Мен шайлоочуларым заманбап элинин келечеги үчүн бирөөдөн бир тыйын албай мени шайлаган, анткени бирөөгө бир тыйын бере да албайм. Улуумун, уялбайсыңарбы? Ушундай комментарийлер жазып атасыңар, ушундай нерселер жазып атасыңар, уялбайсыңарбы? Силер добушту акчага сатып алганды силер алып келдиңер эле го, мен алып келдимби? Нисахарга эле асыласыңар кайра. Нисахар ошол силердин артыңардан чыккан. Элдин баарын уулап, эптеп, бир бизнесиңерди кылыш үчүн монтип жүргөндөр үчүн чыккан Нисахар долбоору дагы. Да, ушундай жөнөкөй эле нерсе булчу. Тим эле айланайын бир кошоматтанып жүрүп көнгөнсүңөр да. Болду, оңдоп коет. Беренени оңдоп коет. Лайык кыл оңдоп коет.
кыргыздарга ылайык кылып туруп беренен оңдоп коет. Болду, кайра келет. Макулбуз деп добуш беребиз биз мектепчи. Болду, ошол эле. Мен деле тиги коллегаларымдай болуп эптеп баягы өтүп алыш үчүн кыйкырып өкүрөй деп чыксам болот болчу. Бирок чыкпайм. Чыкпайм. Неге? Анткени мен элдин ишеничи менен келген адаммын. Мен байлык, бийлик үчүн келген эмесмин бияка. Элим келечеги керек мага. Саламатсыздарбы? Могул жерде бир чала блогерлер жана кыргыз тили боюнча мыйзамга каршы чыктыңар эле, кыргыз тилине каршы чыктыңар деп элдин оюн өзгөртүп, жаман бузук кылып атасыңар да. Силер ошончо элдин оюн билет экенсиңер, ошончо элдин оюна таасир эте алат экенсиңер. Ошо мыйзамды окубайсыңарбы? Туганда мындай да, мен жогорку кеңешке шайланган себебим мен ошол мага келген мыйзам долбоорлорду окуп туруп, анан ошол мыйзам долбоорлор келечекте кыргызга кандай жакшылык алып келет, кандай жамандыктарды алып келет, эмне болушу мүмкүн мунун артынан деп туруп, анан кийин макул же каршымын деп добуш берем да. Мен ал мыйзам долбоордун атына жараша добуш бербейм. Атына кыргыз тилин өнүктүрүү деп эле атын жазып койсо эле болду, мен макулмун деп эле добуш бере беришим керекпи мен силерге. Силер аны менден жакшы билесиңер, могу мени жамандап чыгып аткандарчы. Силер аны менден жакшы билесиңер, антип добуш бербейт экен. Бирок ошого карабастан менин атыман жамандап мени өзүңөрдүн мындай бийигирээк көтөргүңөр келип атат да. Уят силергечи. Кыргыз эл, мен бир нерсени айтып кетейин. Мыйзам долбоорунун аты бир болушу мүмкүн. Бирок астында таптакыр башка нерселер жазылышы мүмкүн. Биз ошону жогорку кеңештин депутаттары ошону ойлонуп туруп, эл өкүлдөрү. Биз эл өкүлүбүз. Мен эл өкүлүм. Неге мен эл өкүлүм? Анткени мен ошону окуп, анализдеп, келечекте бул кандай оорлуктарды кыргыз элине алып келет экен? Кандай нерселер болушу мүмкүн экен деп туруп, анан добушумду берем да. Ошон үчүн байкелерине жана кыргыздардын патриотторуна укмуш патриотсуңарбы, айланайын, мындай комментарийде эмес, мындай видеодо эмес, мындай чын жүрөктөн патриот болгочу. Хотя бы көчөгө мусор өтүп багачы андай. Таштанды чыштабагачы көчөгө. Мен кыргыздын уулумун. Мен кыргыз эл үчүн башымды коюп койгом, коюп да коем алдыда. Керек болгон маалда келечекте. Мен жогорку кеңештин депутатымын. Мен эртеңки күнү бүт кылып аткан нерселериме жооп берем. Жана ошол берип аткан добушума да жооп берем. Кыргыз тилине кыргыздын уулу каршы чыкпайт. Бул кыргыз тили боюнча мыйзам. Ал жерде бир 2-3 эле жери болду бизге жакпаган, мага жакпаган конкретно. Ошону алып койгула деп атам, макул добуш берем деп атам. Анан туруп кыргыз тилине каршы чыкты эле деп. Биринчиден, мен кыргыз тили боюнча мыйзамга эң биринчилерден эле каршы чыккан, биринчи келгенде эле. Эмне себептен? Анткени кыргыз тили үчүн кыргыздын акчасын короосуна мен каршымын. Ошондой эле патриотсуңарбы? Ошондой эле кыргыз тилин колдойсуңарбы? Бала чакаңардан телефонду алып койгула. Көрсөтпөгүлө. Орусча мультфильмдер көрсөтпөгүлө, орусча кинолорду көрсөтпөгүлө. Силер ойлойсуңар да андай мүмкүн эмес деп, туурабы? Германия. Мен Германияга барып келгем, Германияда кичинекей балдарга телефон бербейт. Таптакыр бербейт. Элестет эле. Аякта мурункудай эле биздин кичинекей кезибизде эле балдар көчөдө ойноп жүрүшөт. Кум чачып, топ ойноп жүрүшөт. Бербегиле телефонду. Экинчиден, аякта бул мыйзамда мектепке киргенде, биринчи класска барганда, класстан класска өткөндө, жогорку окуу жайга өткөндө кыргыз тили боюнча экзамен тапшырат деп турат. Мындай жөнөкөй эле нерсе негизинен, коррупция болуп атат мектепке алганда деп күнүгө мага 10-15 киши кайрылат. Мектептерде коррупция, негизинен эле коррупция болуп атат деп, пара алып атат мектептерден деп күнүгө 50ден ашык адам кайрылат магачы. Анан ушул экзамен коррупцияга айланбайт деп ойлойсуңарбы силер? Макул, экзамен алсын. Бирок мектепке кирип атканда эмес да, мектепке кирип атканда баары бир пара алат.
Şu mektepke men balamды алып мынча сом сурап атат, анан класста оңдоп берди деп атат, анан классты краще этип берди деп атат, анан мынча акча керек деп атат деген сөздөр күнүгө келет магачы. Эми ошол кыргыз тилин экзамен үчүн эле алган эле алды эле да. Алат. Экинчиден класстан класска өткөндө эмес, мен макулмун. Макулмун айтып атам го. Бирок мындай 5-класста алсын. 11-де алсын. 2-курста, 3-курста эми мындай божомол менен айтып атам да менчи. Эрулан Кокулов кыргыз тилине каршы чыкты деген сөздү аябай көп угуп атам мен могу блогерлерденчи. Чала блогерлер, силер мен чала эле блогер дейм. Эгер чындап жакшы блогер болсоңор, ошол мыйзамды окуп деле өзүңөр деле түшүнөт болсоңор, өзүңөрдүн элиңерди алдабай, өзүңөрдүн аудиторияңарды алдабай. Силер мени жамандабай элесиңер, силер өзүңөрдүн аудиторияңарды алдап атасыңар силер. Кыргыз тилине каршы чыккан кыргыз уулунан Кудай сактасын. Жана силердей блогер, журналист терден дагы Кудай сактасын. Мен айткан жокмун кыргыз тилине каршымын деп. Мен айтып атам, макул добушун берем деп атам, мен добуш берем деп атам, бирок могул мектептерден экзамен алам дегендер токтоткула деп атам мен. Анткени бул коррупцияга айланат. Мен билем муну коррупцияга айланат экенчи. Мен күнүгө коррупция менен ушул жерде күрөшөм. Кантип мен билбей калайын мунун коррупцияга айланат экенин. Бизде мындай популисттик мыйзамдар болуп атат да, моларчы. Булар келет, жазылат неме конституцияга, иштебейт, көрөсүз. Бул мыйзамды популисттик дегенге кошула албайм. Ар бир нерсени окусаңыз, менимче 34 жылдан бери. Жок, иштейби? Иштейт, иштетебиз. Кантип ушундай Сиздер менен чогуу иштетебиз. 30 жылда, кечирип коңуз. 30 жылда Кыргызстанда, мисалы, санэпидемнадзор боюнча мыйзам так жана дана жазылган. Иштеп атабы? Канча мыйзам иштеп атат Кыргызстанда? Эми мен Популисттик деп айткан себебим ушул да. Бул мыйзам долбоорунда мен мындай кыргыз тилин өнүктүрүп турган эчтеке көргөн жокмун, ачыгын айтып кетейин. баарыбыз күнөөлүүбүз ага. Иә. Бул мыйзамдын буга чейин иштебей келгенде баардыгыбыз күнөөлүүбүз. Аткаруу бийлиги дагы, сиздер дагы, мыйзам чыгаруу бийлиги дагы, жалпы коомчулук дагы. Ошон үчүн бул мыйзамдын кээ бир мурда болбогон баягы жаңылыктары, нормативдик талаптары албетте бир топ суроону жаратып атат. Конкретно мындай суроо берейинчи. Врачты кыргызча сүйлөтүп койгонубуз менен врач жакшыраак дарылап калабы адамды? Дагы бир кайталаңызчы, түшүнбөй калдым. Мисалы, врачты кыргызча сүйлөтүп койдук. Нукура кыргыз тилинде сүйлөп калды врач. Анткени бул жерде ошондой жазылган экен да. Нукура кыргыз тилинде врач сүйлөп калды. Ошол кыргыз тилин өнүктүргөн, ошол врачтын кыргыз тилин өнүктүргөнгө жардам берет. А өзү врачтын өнүккөнүнө жардам береби? Эмнеге бербейт? Азыр медициналык академияда кыргыз тил группалары ачыла баштады, тайпалары. Эми жапатырма киришибиз керек да. Мисалы үчүн кандайдыр өзгөчөлүгү бар баягындай кесиптер деп бир мурда депутат айтпадыбы? Бирок биз андай кылбашыбыз керек. Бардык кесиптер боюнча кыргыз тили толук кандуу иштей турган шартты түзүшүбүз керек. Бул мыйзам ошого ылайыкташтырылган. Иштейт деп кепилдик бере аласыз. Да. А ошонун иштеси мамлекетке канчалык мындай немелерди алып келет, оорчулуктарды алып келет, ушуну иштеткенге? Канчалык оорчулук алып келсе да мамлекет көтөрүш керек. Бул биздин принцибибиз. Анткени кеп биздин келечегибиз, мамлекет тилибиздин келечеги жөнүндө болуп атат. Бардык тилдерге ден калышпай, алар менен тең ата болуп, бардык илимдин бардык тармагында сүйлөп кете турган кыргыз тилинин ресурсу бар экендигин унутпашыбыз керек да. Аны ойготушубуз керек, өрчүшүбүз керек, колдонушубуз керек. Кыргыз тилинде жакшы эле сүйлөп атабыз. Мен убакыттын кичинекей аз калганынан пайдаланып айтып кетейин. Могул жерде ашып кетсе, могул Кара Балтадан нары жагы бүт кыргызча сүйлөйт. Бияк жагы Токмоктон нары жагы бүт кыргызча сүйлөйт. Макулмун, сиз толугу менен. Мен кече Сокулукта болдум, Кара Балтада болдум, Кантта болдум, Токмокто болдум. Бир аз болсо да жылыш бар. Бирок тилекке каршы жалпы Чүй облусу боюнча кыргызча иш кагаздардын үлүшү болгону 13% түзөт экен. Макул, рахмат. Рахмат. Концепциясын колдоп айткан себебибиз анткени 1000 агитаторду өткөрүп алдыңар шайлоого деп. Ар бир кандидат 1000 агитатор. Ушуну эле сөздү айткансыңар. Концепцияны коюп туруңуз. Силер сүйлөп атканда мен унутпай тургам. Ошол эле нерсени айткансыңар, концепциясын өткөрүп алалы. Анан кийин карайбыз деп. 1000 агитаторду өткөрүп алдыңар. Мыйзам долбоорун. Ар бир кандидатка. Керекпи силерге 1000 агитатор? Түшүнгөн жокмун. Бул биринчиден. Экинчиден,
кыргыз тили боюнча мыйзамга биринчилерден каршы болуп чыккан, элге жаман көрүнгөн менмин. Мен айтып чыгышкан. Эрулан кыргыз тилине каршы чыкты деп. Ошондо айткам мен. Коллегалар да ошондо айткан мен. Ушул күнгө келесиңер деген менчи. Мына келип атасыңар. Бизде, урматтуу спикер, бизде мындай кол тийбестик барбы? Жогорку кеңештин депутатынын кол тийбестиги иштеп атабы, силерге иштеп атабы деги айланай, мага иштебей эле. Бир жерге барсаң киргизбейт, текшерет бутуңа чейин, же мен эле өтүп атам бандан. Спикер менен чогуу өтүп калсаңар, бүт нос кийимиңерге чейин чечип болуп атасыңар. Кол тийбестик жок азыр депутатта. Анан мындай айтайын деген кыргыз тилине каршы эч ким жок. Силер дагы тура айтып атасыңар, биз дагы тура айтып атабыз. Кыргыз тилинде эле сүйлөп атам мен. Эне сайдан бери алып келген кыргыз тилин силер бияктан коргобойсуңар. Тил корголгон, тил ушул күнгө чейин жеткен, ушул жерде турабыз, кыргыз тилинде сүйлөп атабыз деп. Баягыда да айткам мен ушуну 2 жылбы 3 жыл мурун. Кайталап кетейин, бул жерден Токмокко чейин, биягынан Токмокко чейин, биягынан Карабалтага чейин, андан ары бүттү кыргыз тил. Анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ошондо да айттым эле. Силер кыргыздын акчасы менен кыргыздын тилин өнүктүрбөй эле койгочу. Бюджеттен акча коротуп, өзүбүз сүйлөп аткан, өзүбүздүн каныбыздагы аткан тилибизди өнүктүрбөй эле койгочу. Башкача деле өнүктүрсө болот. Кыргызча сүйлөп атпайм, туугандар. Мына бул жерде чыккандардын 99% кыргызча сүйлөдү. Урматтуу спикер, сизге кайрыларым. Биздин кол тийбестигибиз бар, жогорку кеңештин депутаттарынын. Сиз спикер катары ошону коргоп беришиңиз керек бизге. Сизден суранам дагы бир жолу. Өтүнөм мунусундачы. Анткени бир жакка кирип атсаң киргизбейт. Бир жерге барасаң, тиги депутаттарды кабыл албагыла дегенге чейин барып турсаңар, министрлер кабинети. Эмне деген шумдук бул? Аз туруп алып менден кыргыз тилин боюнча неме алам деп атасыңар, экзамен алам деп атасыңар. Рахмат.